үйдөгүлөр баары тынчпы, аман эсен. Жакшы кетениңер, контактларыңар бар, жакшымы? Жакшы кыйналара жетип келдиңби? Өзүң келдиңби? Жакшы кыйналбадыңбы? Март айынын башында Кыргыз-Тажик чек арасында жашоодон коркуп тургандыгын айтып, бул маселени чечип берүүнү суранып президентке кайрылуу жасаган бала эсиңиздеби? Урматтуу Садыр Жапаров, менин атым Адил. Мен Баткендин Кокташ айылынан болом. Тагыраак айтканда, былтыр менин үйүмдү өртөп кетишкен. Мен бул жакта жашаштан корком, анткени 2 метрде тажиктер жайгашкан. Мына сиздерге көрсөтөм. Мынакей 2 метрде бул бетондун ар жагы Тажикстан, бияк Кыргыз. Мынакей бул жакта биз үчүн жашаш аябай коркунучтуу болуп калды. Сиздерден суранарым ушул границаны чечип бериңизди суранам. Мен куш келсин. Кандайсың, жакшы? Денсаулыктарың тынчпы? Тынч. Атаңдар, апаңдар? Тынч. Кыйналбай жетип келдиңби? Жетип. Неменен келдиң? Такси мененби? Спринтер менен келдим. Спринтер менен ким алып келип салды сени? Абамдар эле алып салды. Баткендин Кокташ айылынын тургуну Адил Абдрахманов 12 жашта. Ал президентке кайрылуу жасоо аркылуу бул көйгөйдүн чечилүүсүнө салым кошкусу келгенин айтат. Ал өз сөзүндө атасы Орусияга иштеп келүү үчүн кетип, ал жакта күч органдары кармап, убактылуу кармоочу жайда отургандыгын билдирди. Кичинекей Адил кечээ жакында эле Баткенде орун алган окуялардын күбөсү. Сөз башында ал дал ошол апаатта үй бүлөсү менен тажикстандыктардан кантип кайда качышканын айтып берди. Ошо жакшы келип алдым, ошо Баткенден саат 6-та чыккан болчумун. Ошо жолдо уктаган деле жокмун, ошо ар нерсени ойлоп, ошо качан жетет экен деп. Ошо түз эле бияка келдим, ошо жолду көрүп, түз бияка келдим. Канча күн турасыз? Бул жакта 1 апта, 2 апта эле турам. Шаарды көргөнгө деле жетишкен жокмун. Мен мектепте болчумун да, мен түштөн кийин 6-класста окуйм. Ошо мен мектептен келе жатсам, асфальтка үйгө жетейин десем, менемдер качып чыгыптыр. Ошо кийин дөңдө пасыракта агам үй бар, ошол жака барып жарым сааттай отурдук. Ошо анан ошол жака сумкамды койдум. Анан кийин да чоң тамкага түштүк. Чоң тамкада чай пай ичип ошол жакта бир күн түнөдүк. Кийин саар менен турсак уже атыш башталды. Уже октордун үнү угулуп, мындай амма коркуп баштады. Элдер да көп. Биз эң акыркы биз калдык эле. Ошо Кокташтагы элдер качып кетип атыптыр. Ошонан биз Менбулакка бардык. Менбулакта бетке чейин отурдук, саат 5. Ошо саат 6-5-терге чейин отурдук. Ошол жакта анан кийин отурсак эле, кийин мен эшикке чыккан болчумун да, эшикте кийин атыш башталды. Танкалардын өнү угулуп аткандары мындай. Ошо Менбулакта да атыш башталды. Тажиктер ар жактан кол салды да. Улар ошо Менбулакта дагы уруш болду. Ошо кийин элдер да качты. Ошо биз да качтык анан. Ошо машинамен элдер качты. Ошо элдер менен Бужунга келдик. Бужунда келсек, военный машиналар өттү, танка, БТР, ошо бардыгы өттү. Кийин Бужунга келдик. Бужунда аммам бар да, аммамкиде отурдук. Кийин отурдук. Ошо атыш болуп атат деди дагы. Ошо танкалар атыш. Кийин биздин дөбөдө үй бар да, тажиктер. Ошол жерге тажиктер. Ошо мен окушка кеткенде энемдер айтты да, саар менен эле тажиктин солдаттары келиптир. Ошо пайлап көрсө тажиктин солдаттары жашынып. Ошо анан барды. Ошо кечке чейин отуруптур да, кийин эле кечиле баштады. Эртемен барып эле даярдык көрүшүптүр ошондо.
Алар Лейіктен қол салышты, Қызылбелден. Шо достық деген айылынан, мен бұлақтан, бар жақтан, олар дайырданғанда башыда әлі. Дайырданған бар жақтан қол салыш. Кейін біздің үстімізде асфальт бар да, асфальтта кейін танкалар атып ошо. Сен өз көзіңмен көрдің ошо? Видеода тарқап, YouTube бар жақта тарқап жүреді. Шо. Кейін шо Бужунға келдік, Бужунда бір күн түнөдік, ошо анан bir 50 адам болып кетті, батпадық. Ошо 4-5 семья болып кетті. Ошо анан bir жеңемдин атасын, жеңемдин тағасын үйі бар екен, ошо өтөдү. Кейін шо жаққа барып отырдық, ояқта да бір күн түнөдік, кейін айырды да көп адам болып кетті. Кейін о пасқа bir паста үйі бар екен, бош үй. Қошына жездем шо үй таберіп шо. Шо жерде түнөдік, кейін эле мени Бишкекке чакыртат деди. Кейін шо күнү отурдум, мен эң кичүү энемдерди Ахмет боюнча кеткен болчу. Мен эң кичүү икемди ойнотто туруп, кейін энем чалды баткенден. Сен шундай Бишкекке жөнөдүң, макул деп ошо. Ошо Keçe saat 6'larda jönöp keldim, bayağı 1-2'lerde keldim. Şu былтыркы жөнүндө да айтып берейин. Былтыры биздин үйдү өртөп кетишкен болчу да, ошондо. Кийин атамды Роскага берген себебим, алар мынтип атам мойнуга коюптур да, урушту ошо эсен баштаган, бизге суу бербейт, биздин 60 соттук жерибизди ээлеп алган. Meni urup şu 60 sotuk жерибизди алган. 60 sotuk биздин жер эмес, o наракта уруш болгон жерде. Şu uruş болгон жерде мен атам мойнуга алып коюптур. Зирек бала атасынын жазыксыз жерден жалган жалага кабылганын туюп турат. Ал бардык кыргыз кошуналары алардын үйүнөн алыс. Тажик улутундагы тургундарга жалгыз алардын үйү жакын жайгашканын кошумчалады. Каарманыбыз үй бүлө мүчөлөрү үйдүн кожоюну, коргоочусу болгон атасын сагынып, анын коопсуздугу үчүн тынчсызданып жатканын да баса белгиледи. Шо биздин үйдүн аркасында тажиктер 1 метр 2 метрде жайгашкан. Шо жер чегара чечип бер суранам. Зумтор менен тосуп. Шо тажиктер өтпөй турган кылым, бирге бир тийишпей турган кылым. Шо биз корккондо заставаны чакырабыз, заставага рахмат. Шо биз келип күндө кору берет. Шо үйүбүздүн аркасында эле тажик. Эң акыркы биз калганбыз, калган кошуналар өтөдү. Кыргыздардан биз эле калганбыз. Өйдө жактагылар кыргыздар ошо. Үйүң ошондо Тажикстан ичинде жалгыз силерби? 1 метр аркада тажиктер, биз эле. Ал жака эч ким деле баргысы келбей калды, чегарада. Күндө амма качып жүрөт. Жашаганымда келбей калды уже. Шу атам каман уруш болгондон бери уктабайсың дагы, ошо коркуп эле отурасың. Эшикке чыккандан да коркосуң. Баткен менен Бишкектин ортосундагы жолдун алыстыгына карабай, атасы үчүн кабатырланып борборго келген Адил бул маселеге өлкө башчысы кайдыгер карабайт деген үмүттө. Урматтуу Садыр Жапаров, мен ошо Көкташ айынан болом. Аксай айыл өкмөтүнө карашы Көкташ айынан болом. Ошо мен бүгүн Бишкекке келдим. Ошо жол жүрүп, ошо биринчиде чоң атамды да өлтүрүп коюшкан тажиктер. Ошо кийин атамды ушинтип кармап неме кылыптыр. Ошо атам чыгарып беришиңер суранам. Тажикстанга өткөрүп бербешиңиздер суранам. Камаса да ошо Тажикстанга бербей Кыргызстанга алып келип беришин. Ошо үйдө ииним да менен кичүү ииним да ыйлап, атам сагындым деп күндө ыйлайт.
Адилдин эжеси Буниса Мажитова 5 жыл мурда улуу агасында Тажикстандын күч органдары кармап кетип, ал уур тепкиден алган жаракатынан улам каза болгондугун айтты. Ошо бир тууган байкем болот. Ошо 18 апрель Москвага кеткен, кичине барып иштеп келейин деп. Барса эле ошо вокзалдан тутуп алыптыр тажиктер. Бул жактан уже розыска берип коюптур. Булар биздин жерлерди ээре, биздин жерлерге үй салып алган деп. Ошентип эле курук томат менен кармап ушу күнгө чейин азыркы чейин Россияда жүрөт. Ошо. Россиянын күч органдарын кармап турат деп, ошолор кармап турат. Сиздер бийликке мындай чечелүү жактарга арызданып көрдүңүздөрбү же? Мен биякта жашаган себебим үчүн айылда бир туугандарым, тууган уруктар бардыгы чуркап жүрөт азыр эми. Аман эсен үйгө кайтарып алсак экен, Тажикстанга өткөрүп бербесин деп. Ошо 5 жыл алдын мурда бир тууган байкемди да ошентип поставка кылып кармап, ошо Тажикстанга өткөрүп сөөгүн берген да. Азыр ошо муну дагы, мунун атасын дагы ошо Тажикстанга өткөрбөш үчүн аракет кылып, ошо Кыргызстандан суранып ататтар бизге аман эсен кайтарышсынчы деп. Ошо 5 баласы бар, картаң атасы бар, энеси бар, ошо суранып атабыз эми бардыгыбыз ошо Кыргызстандан Тажикстанга өткөргөн аракетин кылып. Ошо жакта бир тууган жезделерим бар, бир туугандар бар, аркасынан жүгүрүп чуркап жүрөт ошол. Россиядан бир тууган байкеме телефон чалыптырлар, ушундай Мажитов эсен, Кыргызстандын гражданин болот, Тажикстан ушинтип кармап алган деп. Ошо анан бир туугандар барып Россиядан тактап меме кылып көрсөлөр. Ошо 18 күн кармаган экен. Ошонун бери ошо жакта. Кирбей туруп эле аэропорттон түшкөндө эле уже кармаган да, калгандар анан ошо кеткен, тарап кеткен, бир эле байкем калган да. Булар бул жак оштон көпчүлүк болуп кеткен булар. Ошо бир эле байкемди кармаган. Тажиктер эмне деген айып коюптур, жана айттыңыз го, кенен айтып берсеңиз? Тажиктер эми булар биздин границада жашаган үчүн биздин 16 сөттүк жерибизге булар үй салып алган, эгин тигин айдайт. Бизди атасы, бир туугандары болуп сабап, ушинтип курук томат менен ошентип азыр. Булар биздин мемеге эле участокко эле үй салып алган деп ошентип эле курук томат менен азыр. 30 жылдан бери жашайт. 30 жылдан бери жашайт. Ошо былтыр 9-май күнү да үйлөрүн өрттөп кеткен. Ошондой окуялар болгон, барып кичине Россия барып иштеп келгенде 18 күнү кетсе, барып ошондой аэропорттон ошентип ошондой иштер болгон. Ошо эми кыргыз элинен суранабы ошоларды чыгарып аман эсен балдарын алдыга. Адилдан чоң бар, Арзбек деген 9-класс. Анан экинчиси бул. Мындан кийин кыз бар, 5 баласы бар. 4 кыз, 1 уул бар. 80ге кирген энем бар. 80ден ашып калган атам бар. 1975 жылгы Мажитов аман болот. 5 жыл алдын ошентип үйдөн чакырып, уктап аткан жеринен чакырып, ошо тажиктер алып кетип, ошо бойдон милицияга берип коюп, Ленинабад областында ошентип 1 ай кармап, ошо уруп калтактап эле ошентип сабап өлтүрүп, кийин сөөгүнү Кыргызстанга кайтарып берди. Ошо уктап аткан жериден ол өзү ооруп жүргөн болгон. Анан чыксаң, үйдөн чыксаң деп, үйдөн чыгарып эле апарып эле ошентип поставка кылып эле. Ошо энемдери бул жактан рухсат алып барган, барып көрүп келейикчи деп, бир жума алдын барып көрсөлөр. Эне мени көп урду, тажиктер бөйрөгүмө көп урду деп, ошо барып келгенден кийин 4-5 күнүн бери ушундай кабар келиптир. Ошо Мажитов аман каза болду, келип алып кеткиле деп. Барып атамдар, энемдер, бир туугандар барып алып келди. Тажиктер менен мурда мамиледе жакшы болуп жүргөн. Кийин ошо мамиле бузулуп, анан ошо уруш, жалаң, тартыш болуп эле ошентип. Ушул халга жетип отураттар. Үйлөрүн жашап аткан үйлөрүн өрттөп, мана мунусу аз келгенси атасын кармап алып ошол. Сиздер кичинекей чагыңызда Баткенде чоңойдуңузбу? Биз Тажикстанда туулганбыз. Тажикстанда тууп, Тажикстанда өсүп, бардыгыбыз 11 тууган болсок, бардыгыбыз Тажикстанда төрөлүп, Тажикстанда чоңойгонбуз. Ошо кийин Кыргызстанга чыкканбыз. Мен турмушка чыккандан кийин бул жака келгенибизге 13 жыл болуп калды.
13 жылдан бeri Бишкекте жашайбыз. Bir жылда bir барып, ата-энемдердин bir туугандарына барып көрүп келебиз. Азыр мындай болуп, эсенди кармады, шундай дегенден бери ошо алыс жол жете албайбыз, ошентип отурабыз. Атам өзү дагы келмекчи болгон, бирок мындай кечээ дагы тополоң болуп, ошого байланыштуу келе албай калдык го дейм, ошо Адилди жөнөтүп. Ошо азыр өздөрү качкын болуп, биякта жүрөттүр. Ошо Адилди жөнөттүрлөр. Адилди март айында тарткан видеосу, андан соң коомчулукта болгон реакция, анын өзү, кызыгуусу жана максаттары тууралуу кепке тарттык. Мен популярдуу боломду ойлогон эмесмин, ошо чек ара маселесин Саадат Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден сурангам, ошо чечип беришин эле сурангам. Негизги максатым ошо чек араны чечип беришин сурангам. Максатым мындай популярдуу болуш эмес эле. Биз ошо Көкташта мектепке жаңы салынган 2 этаж мектепке барабыз. Ошо 3 километр немеде ошо барып келип окуйбуз. Биз 5 бир тууганбыз. Атам 1977-жылкы, энем 1982-жылкы. Сабактар кызыккан математика, музыка. Ошо чоңойсом солдат болгум келет бөөр. Ошо өзүм мекенин өзүм коргойм. Негизи мекен коргоо. Азыркы мисалы Кыргызстандын армиясы коргой алып атабы Кыргызстанды? Ооба, коргоп атат. Ошо рахмат коргоп атканга. Спортто волейбол, футболго кызыгам. Ошо футбол ойнойбуз. Сен кайсы позицияда ойнойсуң? Мен алдыңкы позиция. Чабуулчу. Волейболду канчадан бери ойнойсуң? Волейбол ошо мектепке 5-класстан келгенден бери эле. Биз кичинекей Адилге кең келечек каалап жолубузду уладык.